Бул оор кылмыш жасап, эркиндигинен ажыратылгандар кармалып турган чоңдугу боюнча республикада 2-нчи орундагы номер 3-чү түзөтүү абагы. Анда учурда 600дөн ашык соттолгондор кармалып турат. Бул абак андыктан өзгөчө тартипте кайтарууга алынган. Канчалаган оор тагдырлардын чордолу болгон абак Юстиция министрлигинин жазаларды аткаруу кызматынын күзөтүү жана кайтаруу департаментинин 11-чи ротасы тарабынан кайтарылат. Күзөтүү жана кайтаруу кызматынын тартибине ылайык рота куралданган аскерлерден тургандыктан абакты сыртынан гана кайтарууга укук алган. Ротанын саркеринин орун басары улук лейтенант Акыбаев Аман Кубатбекович күзөт жана кайтаруу департаментинде 9 жылдан бери кызмат кылып келет. Ал абакты сыртынан күзөтүү тартиби тууралуу айтып берди. Биздин жоокерлер кылып аткан иш-чара бул ар бир 2 саат сайын күжүрмөн кызматтоо учурунда сакчыларды алмаштыруу жана сакчылардын күжүрмөн өтөө текшерүүнү чыгарып атат. Азыркы учурда кароол башчынын жардамчысы кезектеги 4 кезектеги сменаны алып кетүү учурунда биякта куралды бир сыра каратып, ок дарысы барбы, ок дарысы толукпу, кандайдыр бир окуя болуп ар дайым даяр аракет жүргүзүп атат. Азыркы учурда өзүңүздөр көрүп аткандай эле кароол башчынын жардамчысы бул кезекте алмаштырууну алып кетүү учурунда. Биздин кызмат көзгө көрүнбөгөнү менен бирок татаалда бекер айткан эмес. Ар дайым ушул кызматты күнү-түнү биз жоокерлер менен кайтарабыз. Кайтаруу учурунда ар кандай окуялар болот, кылмышкерлер качуу аракет жасат, ошондой эле бейташ адамдар тарабынан түзөтүү мекемесине соттолгондорго тыюу салынган нерселерди ыргытууга аракет жасашат. Ошолорду биз ар дайым алдын ала иш-чаралар жүргүзүп, ыргытууга бөгөт коюуга аракет ар дайым жасайбыз. Азыркы учурда 677 соттолгондор бар, жалпы соттолгондор кармоо. Бул кат тартиптеги түзөтүү мекемеси биякта 3-4 жолу соттолгон, 3 жолу соттолгондор ушул абакта отурушат азыркы учурда. Азыр учурда кызматтыктер бар, биякта 2 ис кубар итибиз бар. Именно кароолга бул күжүрмөн кызматка колдонуучу иттер. Анан өзүнүн иттери бар, 10 аймак иттер коюлат. Бул мындай айтканда түзөтүү мекемесинин ар бир аймактарга күнү кечинде саат 7ден баштап эртемек 7ге чейин бул кызматтыктерди коюлабыз. Анан биякта кызматтыктер бул 2 итибиз бар, ис алуу иттер. Түзөтүү мекемесинен кылмышкерлер кача турган болсо, бул иттерди алып биз ис кубар иттер, ошо качкан кылмышкерлер ис менен алып ошол багытын бизге көрсөтүп берет, ошол багыт менен ис алып кубалайбыз. Бул сакчыларды азыр алмаштырабыз, ар бир 2 саат сайын алмаштырып, ордуна алмаштырып, башка балдарды, бул балдарды коюп, тиги балдар түшүрүп эс алат. 2 саат эс алып, азыркы учурда даярдап, сменаны алып чыгуу учурунда. Бул кандай жол? Биякта жол караолдук жол деп коебуз. Бул именно караолдук, бул өзү курам басуу жолу. Смена караол башчы жана текшерүүчү келген адамдар ушул жол менен барып, ар бир 2 саат сайын. Ар бир 2 саат сайын. Текшерүүчү убакыт саат менен көрсөтүлгөн, келет, текшерет ушул жол менен. Сопровождение менен караол башчы же караол башчы кызметтеринин жардамчысы. Ушул абакты ошол 2 сааттын ичинде канча адам кайтарат ошол бир алмашканда смена? Бир алмашканда өзү курам бөлүнөт 31 адам. Караол башчы менен ошо bir bölüngөн bir суткалык 31 адам бөлүнөт. 31 адамдан биздин Байкоо Мунара күзөттөрүндө ар бир алмашуу 3 баладан турат. Ошол алмашуу бир бала 2 саат сайын турат. Эмне үчүн 2 саат? Эми бул күзөт табелдери боюнча мындай айтканда жогорку жактан жетектен иштетилме берген. Ошол иштетилменин негизинде биз ошол күзөттүк ведомость дайындап, ар бир күзөткө бирден 3төн бала дайындайбыз. 3 бала ошол 2 саат сайын бир сутка ошол түзөтүү мекемесине кайтарышат. Иш оор болот.
Оор жаңы келгенде, жаңы урушкондо оор болот, но көнүшүп кеткенден кийин любой жумушта оордук болот да, жеңил эч нерсе жок, оор. Эми айтканым, кылмышкерлер менен иштөө, аларды кайтаруу бул мындай. Биздин негизги максатыбыз, департаменттин максаты бул кылмышкерлер эң эле качырбай, жана алардын туугандары жана алар менен байланышка барбоо, бул эң бирден бир максат бул. Биздин дагы ушу жоокерлер турган жоокерлер дагы ушинтип биз насаатчы болуп беребиз, айтабыз, көрсөтөбүз. Түзөтүү мекемесинде ар кандай кылмышкерлер бар, ичинде күн тартип сактап ары бери басып жүрүшөт. Биздин жоокерлер бир сутка ошол күзөттө туруп кызматын өтөшөт. Өтөшүү барында ар кандай окуя болуп кетет, келишет, алдоо максатында жоокерлерибиз алдашат. Бирок биз айтабыз алар, сен жоокер кимди кайтарып жатканыңды эсиңден чыгарба, эң биринчиден. Күзөттөн жакшынакай турса, баардык нерсени үйүнө аман эсен кечет. Бул түзөтүү мекемесинде оор кылмыш жасагандар жатышат экен, Да, ар кандай азыркы учурда категория боюнча биякта катуу тартиптеги түзөтүү мекемеси, катуу тартиптеги узундугу боюнча, көлөмү боюнча бул Кыргыз Республикасы боюнча 2-орунда турат. Узундугу азыркы учурда өзүңөр билгендей ар кандай кылмышка шектүү адамдар бир жолу эмес, биякта 3-4 жолу кылмыш кылган соттолгондорду биз кайтарабыз. Эгерде ушул жерден бир соттолгон адам кача турган болсо, аны сиздердин күзөт кызматы көрсө канча жолу эскертүү бергенин атат? Негизи күзөт табелдери боюнча соттолгонду көрүп, соттолгондору мисалы ички тосмо болот бизде. Ички тосмо, ошол тосмодон өткөндө сакчыбыз кыйкырат, токто атам артка кайт, токто атам 3 жолу. 3 жолу. Эсе сакчынын талабын артка кайылып укпаса, сакчы айгай баскычын башат дагы кароолдун өз курамын айгай көтөрүп, ошол каякта кылмышкер кача турган болсо, ошол жака мындай айтканда резервдик топторду жиберет. Эсе ага да кароолдун өз курамы кеч келип атса, анда сакчы өзүнүн милдети менен, өзүнүн кыракылы менен куралды эскертүү жолу менен асманга атып, анан дальше иш аракет жүргүзөт. Бул жердечи сирена бар да, биякта айгай баскычы бар. Ар бир күзөттө азыр көргөндө көрсөтөбүз, күзөттө чыкканда ошо күзөттө айгай баскыч деп коет. Бул ошо часовой сакчы болуп турганда жоокерибиз ошо сигнальный тревога айгай баскычын басканда караолдук жай менен байком мына күзөтүндө связь бар, внутренний мындай ички байланыштуу. Ички байланыштуу аяк койбой байланышка чыгып, каякта кылмышкерлер качуу аракет жасаса, ошо шектүү аймакка кылмышкерлерди кароол баштын баяндама жазайт. Түнкүсүн да жарык өчүп калбайбы? Түнкүсүн бизде ушул аймактар боюнча 368 плафондор орнотулган. Биякта эми короткое замыкание болуп калбайынча же эрестен өчүрмөйүнчө түзөтүү мекемеси свет өчпөйт. Ар дайым түн болобу, күн болобу свет өчүрбөйт. Эч кандайдыр бир өчө турган болсо, заранее бизге да айтат, эрестен келип 1 саатка же 2 саатка өчүрөбүз деп. Биякта өзүңүз билесиз, ар жакта трансформатор бар, биздин трансформатор ушака келип, ушактан түзөтүү мекемесине электричество кирип кетет. Мындай сиздердин гана кызмат куралы алып жүрөт экен да, анан ичинде кайтаргандар куралы жок жүрүшөт алар. Ичинде куралсыз. Алар эми ичинен мисалы соттолгондор да эң эле биринчи бул тыюу салынган. Куралды алып коюу коркунучу бар. Коркунучу бар. Алып коюп, биздин аскер кызматкерлер кол салышы мүмкүн. Ошон үчүн алар куралсыз эле, атак ичинен бир нерсе биздин балдар. Сыртында сиздерде куралдар бар. Ошо түзөтүү мекемесинин кайтаруу боюнча дайындалганбыз, биз тога кайтарабыз ошо кылмышкерлерди. Бияктан эң биринчи себеп, жана башында айтып кеткендей, качырбайбыз. Бул светтер болсо ар дайым жарык. Мына ушундай оор кызматты аркалаган күзөтүү жана кайтаруу департаменти быйыл 80 жылдык мааракесин белгилөөдө.
Департамент 80 жыл аралыгында сиз жогоруда көргөндөй түзөтүү мекемелеринин коопсуздугун жана коргонуусун камсыз кылып, соттолуучуларды, камакка алынган адамдарды коштоо, кылмышкерлерди ташууга катышуу, кайтаруудан качып кеткен адамдарды издөө жана кармоо вазифасын аткарат. Бул жерде деген бүгүнкү күндө кайтаруу жана күзөтүү департаментинин 80 жылдыгына карата мареке өткөрүлүп атат. Себеби бул жерде 3 ротанын тең 3 ротанын ардагерлери толуктап айта кетсем, ушул жерде кызмат өтөп кеткен ардагерлер ушул жерге баардыгын чогултуп, ушул өзүңүздөр көрүп тургандай бул бөлүк жайгашкан жердеги мына жоокерлердин ушул жерде кызмат өтөсү мына сап майданында турабыз. Бул жерде ушул жерде тамактана турган жери бүт, жатаканасы, кыскасы бүт сабак өтүүчү класстар, бүт бөлмөлөр өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мына бүгүнкү күндө Кудай буйрса заманбапка талапка ылайык кылып, куруу иштери жүрүп, бүгүнкү күндө аябай кубанычтуу, өзүбүз дагы кубанып турабыз. Жоокерлерибизге камкор көрүү биздин негизги милдет. Биринчиден кызматка алып барардан мурда өздүк курамга камкор көрүп, анын жатаканасы, тамак ичкен жери, кызматка болгон даярдыкка, каякта сабактар өткөн жери толук мындай айтканда материалдык базалар жана ошондой эле деги эле камсыз кылуу тарабынан бүгүнкү күндө толук камсыздалып, абдан кубанычта болуп, 80 жылдык бул даталуу күн, юбилей десек болот. Ошондуктан ардагерлерибиз дагы чогулуп, оюбузду бөлүшүп, жана ошондой эле ушул куруу иштердин жыйынтыгын аяктап сүйүнүп отурган кезибиз. Үчүнчү түзөтүү абагын кайтарууга алган 11-ротада департаменттин 80 жылдык мааракесин белгилөөдө. Майрамдын урматына департамент тарабынан 11-ротанын аскерлери үчүн курулган казарма оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Майрамдык салтанаттын жүрүшүндө департаменттин аскер жетекчилерине жана ардагерлерине, катардагы жоокерлерине сыйлыктар тапшырылып, атайын наамдар ыйгарылды. Биринчи даражадагы жоокер медалы менен сыйласын. Капитан Сыдыкунов Канат Мадыевич, 4-жолдон 11-ротанын саркери. Капитан Соколовский сыйлау. Абактарды кайтарууда кооптуу кызматтар кылган департамент кызматкерлеринин ишине ийгилик каалайбыз.